Самырда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда Фит менен жүк ташуучу унаа кагышкан. Көйлөрдүн айтуусунда 2 адам мерт болгону айтылууда. Я уже хлоп. Напряжение вверх, прыгаешь, так машина. Базарчылар төшөктөрүн ташып, Жалал-Абад шаарынын базарында өтө чоң өрт чыкты. Өрт жалын бара-бара жалындап жатканын көрүүгө болот. Жерге жаткызып алып бычактаган, адам өлтүрүүгө шектелгенде УКМК тизгинин тартып кармады. Балыкчыда силер унааларды оңой ойлогула. Унаалар поездар менен кагышып жатат деген. Мугалимдердин айлыктары көтөрүлөт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жерге жаткырып алып бычактаган, Бишкекте адам өлтүрүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Кечээ соц тармакта белгисиз адамдын эркек кишини жерге жаткырып алып бычак уруп жаткан видеосу тараган. Милиция окуя 7-кичи райондогу королордун биринде болгонун, анда 42 жаштагы адам жабыркаганын билдирди. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, 32 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалал-Абад шаарындагы Береке базарында ири өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттү өчүрүүгө саат 9:15 2 куткаруу бөлүмү тартылганын билдирди. Кошумча саат 9:28 дагы 2 бөлүм, жалпы 4 көчүрмөн эсеп өрт өчүрүүгө чыгышкан. Ошондой эле тез жардам кызматынан 1 бригада жана Ички иштер министрлигинен кызматкерлер жерине тартылган. Мугалимдердин айлыгын көбөйтүү 2 атап менен ишке ашарын агартуу министри билдирди. Доодургүл Кендирбаеванын айтымында айлык адегенде келерки жылдын апрель айында көбөйтүлөт. Ал эми экинчи этабы октябрь айына туура келет. Буга чейин министр билим берүү тармагындагылардын маянасы көбөйтүүлөрүн билдирип, бирок суммасын ачыктаган эмес. Автоунаа алдында калган 6 жашар бөбөктүн апасы айдоочу кыз машина башкарганды билбегенин, айдоочулук күбөлүгү да жок экенин айтты. Ал шектүү кызга ишенип машинасын берген, адамды да камаш керектигин белгилеген. Чүй облустук милиция бөбөктүн апасынын арызы боюнча үн катып, автоунаа ээси боюнча иш өзүнчө каралып жатканын билдирди. Анын мындай иш аракети транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга уруксат берүү туура келет. Милиция бул анча оор эмес кылмыш болгондуктан автоунаа ээси камалбаганын айткан. Ал эми бөбөктү сүзүп алган кыз учурда терүү абагында. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Жарга түшүп кеткен колонду чыгарган жигиттерге интернет колдонуучулары ыраазы болууда. Видеодо алар жарга түшүп кеткен колонду чыгарууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Жардын түбүнө чейин айдап келип, булактай кылып көтөргөндөр жигитти экинчиси тартып алган. Видеодо ары жактан жылкыны тынчы кетип, айланчыктап,
кулунду карап жатканы көрүнөт. Аны жарыялаган киши жайлоодо кулуну чоң жарга түшүп кетип, энеси жардам сурагансып кишенип турат деп жазып койгон. Соц тармак колдонуучулары жигиттерге ыраазы болуп алкашкан. Видео кайда тартылганы белгисиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин балыкчыдагы машиналарды силер оңой ойлогула. Биздин балыкчыдагы машиналар поезд менен сүйүшө башташты деп кой. Сүмөркө кыйын экен. Поезду ушул токтотуп койду окшойт. Короче, биздин балыкчыдагы машиналар поездар менен сүйүшө баштады. Ош Бишкек жолунда кырсык өтө катуу болуп тур. Абайлаңла, жигиттер, абайлайдагыла. Суга бир аз эле калды түшүп кетишине. Суга түшүп кетишине. Чычкан. Суга түшүп кетишине бир аз эле калып тур. Кудай сактап тур. Машинанын ичиндегилер жакшы соо, аман эсен экен. Этият болла, водительдер этият болгула, айдагылачы. Адамдын өлүмү менен ойношпогула. Жүрүңүз байке. Байке, мен сизге чалып туруп коюптам, жүрсөңүз. Силер балдарыңар барбы? Байке, сиз Барыңар башыңарга келсе эмне болосуңар? жүрсөңүз. Барыңар башыңарга келсе эмне болосуңар? Эмне үчүн бул эже мисалы эме кылып тартпайт, мисалы до конца кылбайт бул нерсеничи? Таза практан чыгарып атат бул нерсени. Сырттан сүйлөшөлү дейм. 5 жолу нерсе болуп аткан болсо, 5 жолу болуп аткан болсо бул балага кантип таза болот? Жо нерсе кийип атат, уже кыйкыра турган маселеге алып келип атасыңар, силерчи? Сизге официальный заключение берелик. Заключение негизинде 5 жолу болуп аткан болсо кандай таза деп атасыңар? Эмненин негизинде таза деп атасың? 5 жолу болгон болсо. 5 жолу болуп аткан болсо. кырбай туруңузчу. Жок, кыйкырам сендерди уже мой жерге алып келип атасыңар. Мен сизге түшүндүрүп берип атамын. Заключение сизге официально берелик. Мисалы мой жак кууп атат, мисалы эмненин негизинде коюп атат? Жоголчу депчи. Кандай кимсиз? Мен тайкесимин. Мыйзамда өкүл апасы турат. Апасы да мына жанымда турат. Эмне апасы? Мен деле бир тууганым катары эме болбойбу? Сөзмөксү. Мыйзам тарабынан мыйзамда өкүл катары сиз табылган экен. Бул жак Мына балам карагыла, кыйналып атат. Булар болсо таптаза деп чыгарып атат. Буларчы? Эмненин негизинде таптаза деп атасыңар? Мен пока заключение берелекмин. жүрүңүз, сырттан сүйлөшөбүз. Заключение берипсиңер таптаза деп. Бул кагаз вообще башка кагаз. Кайсы кагаз?
Мен сізге отчет бербеймін Майке. Неге бербейсіңер? Сіз кімсіз, мен сізге отчет Қайтесі мен де отам. Қайтесі? Маған келді бүт информация. Менен алытасыңар информацияны? Сізден Жоқ, менен алытасыңар ғой. Бүтін де информация маған келеді. Менен алытасыңар. Қиқырам. Сізге тиешелі қағаздар емес бұл.